Muhammed пайгамбарыбыздын үммөтү, биз мусулмандар үммөттөрдүн акыркысыбыз. Бизден кийин башка үммөт, башка коом келбейт. Тагыраак айтканда, акыркы дин бул ислам дини, андан кийин башка дин келбейт. Кээ бир адамдар башка дагы дин келиши мүмкүн, жаңы дин чыгыптыр, жаңы пайгамбар чыгыптыр деп айтып атса, албетте булар айтканы туура эмес. Мына кече бирөөлөр Чыңгыз Айтматов биздин пайгамбарыбыз деп ушуну биринчи жолу айтып башташты. Мына ошого нерселер туура эмес, эч убакта аны биз колдобошубуз керек. Улуу жазуучу катарында, улуттун бир сыймыгы катарында баалайбыз, бирок аны жанагыдай бир айтканыбыз такыр туура эмес. Вакрамуха алаллахи таала. Жана үммөттөрдүн ичинен Аллах Таалага эң сүйүктүүсү, Аллах Таалага эң урматтуусу биздин үммөтүбүз. وقد جعلها الله سبحانه وتعالى الأمة الخيار الوسط بين الأمم جميعا. Бардык үммөттөрдүн арасынан орточо үммөт, ортолукту карманган үммөт деп Кудай Таалам биздин үммөттү мактады. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримдин Бакара сүрөсүнүн 143 аятында айтат: "Ва казалика жаалнакум умматан васата." Биз силерди орточо үммөт кылып жараттык дейт. Бардык нерседе ортолукту, алтын ортолукту карманган үммөт кылып жараттык деп айтат. Чектен чыгып кетүү же ошол маарага жетпей калуу эмес, балким дайыма ортолукту карманган үммөт катары айтат. Кээ бир адамдар бар, дин карманууда чектен чыгып кеткен, ашкере чектен чыгып кетип олтуруп, адамдарды динден качырып жибергендери бар. Ал эми учурда кээ бир адамдар бар, алар ошол динди карманбай эле атына мусулман болуп жүргөндөр бар. Азыркы учурда биз жашообузда көрүп жүрөбүз, кээ бир адамдар мусулманмын дейт, мусулманмын дегенден алардын аты эле бар, фамилиясы эле бар. Аты мусулманча, айт намазга барып коет, ошону менен мусулманмын дейт. Мына ушулар мусулманчылыкты карманбай эле жүргөндөр. Ал эми кээ бир адамдар бар, булар мусулманчылык карманып, андан ары ашынып кеткендер. Сөзсүз түрдө пакистанча көйнөк кийиш керек, чачты өстүрүш керек, же болбосо бала чаканы карабай Кудайга тобокел кылганда жылаңач тобокел кылыш керек деп олтуруп, динден дагы чектен чыгып кеткендер. Айтыр ушулардын бардыгын динибиз колдобойт, Кудай Таалам бизди ортолукту карманган үммөт деп айтат.